Салам достор. Бүгүн менин кызымдын туулган күнү. Өзүм оңой даяр боло турган торт жасайын деп чечтим. Бизге керек азыктар ушулар. Эми жасап баштайлы. Сметанага сахар, ванилин кошуп, ушинтип кремин даярдап алабыз. Пряникти ушинтип кесип алабыз. Жаңгакты майдалап, бананды турап алабыз. Эми тортубузду чогултуп баштасак дагы болот. Пряникти ушинтип бир катар тизип алабыз. Бир катар пряникти тизип алып, ушинтип крем сүйкөп алабыз. Үстүнөн бир катар бананды тизип чыгабыз. Катар пряник, банан кылып ушинтип тортубузду чогултуп алабыз дагы. Эң үстүн жаңгак менен кооздоп коебуз. Oldu. Çok bana severiniz. Üstüne severim abi. Böyle kılıp. Тортубуз даяр. Bir сутка, bir түнгө холодильникке салып коебуз. Эртең менен кесебиз буюрса. Бүгүн бизде туулган күн. Конокко келиңиздер. На, Эшвиран туулган күнү. Салам де. Нырчик, салам деп койчу балам. Салам. Бул тайнеси. Апасы өз колу менен торт жасады. А кызым? Болду. Эшвиран тортун кесип атабыз. Биринчи Эшвиран салып беребизби? Тамагам жебей күтүп отурду бул. Өтө жумшак болуп калыптырбы? Букылдайт кожондой эмне? Түшпөйм дейт го. Шөд. Ака жебейт экен да. Камал кызы Айсулунун Чыңгыз Айтматовго арнап жазганлары. Жарка деп жанып турат жазгандары, тарыхты бүтүрүктөп казгандары. Аман болсо дагы давай тарых жазмак, жүрөк өзөт жазылбай калгандары. Жамиледе кыргыз кызды ачып берди, согуш кезин элестетип айтып берди. Көрбөсөм да кан күйгүзгөн ал согушту, чыгарбасы көргөндөй элес берди. Махаббат дастаны деп талай жүрөк, ооруп калып айыга албай жүрөт. Жетпей калган ашыктарды эстегенде, кайран жүрөк оттой болуп күйөт. Саманчанын жолун окуп жүрөк ооруйт. Алимадай жаш кезинде азап чеккен, жолдошунан балдарынан бүт айрылып, толгунайдай канча аял карып кеткен. Дагы бир аз жашай турса болмок дешип, бүтүндөй кыргыз эли чөгүп турат. Боору таш ажал соруп кеткен үчүн, аркайган ала тоосу мөңдөп турат. Кыргыз десе ойго келет Чыңгызы, Чыңгыз десе дүйнө билет Кыргызды. Шум ажал өзү билбей алып кетти, Кыргыз үчүн жанып турган чоң жылдызы. Болду?